Jogorku Kеңеш Kırgızstanda бийликти узурпация кылууга өздөрү үчүн толук шарт түзүп алышкан. Буга шайлоо мыйзамдарына анализ жасап көрүп, ынанууга толук негиз бар. Бул маселе тууралуу төмөнкүдөй көз карашыбызга көңүлүңүздү бурабыз. Кыргызстандын эли мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Өз бийлигин конституциянын жана мыйзамдардын негизинде түздөн-түз шайлоолордо жана референдумдарда, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасы аркылуу жүзөгө ашырат. Бул талашсыз маселе. Ал эми саясий партиялар болсо, жарандардын саясий эркин билдирүүгө көмөк көрсөтөт. Жогорку Кеңештин депутаттарын, президентти, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоого, өздөрүнүн программаларын коомчулукка сунуштоо аркылуу катышат. Тактап айтканда, добуш берүүдөн кийин саясий партия талапкерлердин тизмеси боюнча депутаттык мандаттарды бөлүштүрүү укугуна ээ эмес. Анткени бийликтин булагы болгон шайлоого катышкан элдин гана талапкерлердин жайгашуусунун тартибинде ар бири үчүн берилген добуштарынын сандарынын негизинде мандаттар бөлүштүрүлүшү керек. Бирок иш жүзүндө мындай эмес. 56 биринчи берене шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоонун натыйжаларын аныктоо. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 56 биринчи беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин ортосунда депутаттык мандаттарды бөлүштүрүү тизмени тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясында каттоодо белгиленген. Бул тизмедеги талапкерлердин жайгашуусунун тартибине ылайык жүргүзүлөт деп даана так жазылган. Тилекке каршы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 56 биринчи беренесинин 4-чү бөлүгүнө аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен талапкерлердин жайгашуусунун тартибин каттоо, 49-чу беренесинин 7-чи бөлүгүнө тизмедеги гендердик позицияны сактоо, саясий партиянын съездинде шайлоочулардын топторунан көрсөтүлгөн өкүлдөрдүн жайгашуусунун тартибине ылайык кабыл алынган чечимге каршы ушул эле мыйзамдын 51 жана 52 беренелери менен добуш берүүдөн кийин саясий партиялардын жетекчилик органдары депутаттык мандаттарды бөлүштүрүү укугуна ээ болуп алып, тизмелердин кезектүүлүк тартибин бузуу чечимин кабыл алуу менен эл билбеген өздөрүнө ыңгайлуу талапкерлерди депутат кылып алып келишүүдө. Эң орчундуу көйгөй саясий партия лидерлеринин чечимдери менен келген депутаттар аркылуу партия лидерлерине ыңгайлуу аткаруу бийлиги, тагыраагы шаар мэрлери тандалууда. Аталган ыңгайлуулуктар же болбосо жергиликтүү кеңештин депутаттары жана аткаруу бийлигинин кызмат адамдары Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоодо административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланып, бардык талапкерлердин теңдигин бузуучу финансыларды жана аларды бөлүштүрүүнүн үстүнөн контролдоонун натыйжасында алынган адамдык, финансылык, материалдык, медиалык ресурстарды шайлоодо мыйзамсыз колдонуу менен саясий партиялардын лидерлерине кызмат кылышууда. Жыйынтыктап айтсак, биринчиден, шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 51 беренесинин 3-чү бөлүгү жана 52 беренесинин 1 бөлүгүнүн 3-чү бөлүкчөсү Кыргыз Республикасынын конституциясына карама-каршы келет. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын конституциясына карама-каршы келген беренелер иштебеш керек эле. Бирок тилекке каршы аталган беренелердин жетекчилигинин жыйынтыгы Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоодо администрациялык ресурс катары колдонуу менен натыйжада Жогорку Кеңеште олтургандарга бийликти узурпация кылууларына курал катары түздөн-түз иштеп жатат. Демек, Борбордук шайлоо комиссиясы бул абалды токтоосуз жөнгө салууга милдеттүү. Тагыраагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 51 беренесинин 3-чү бөлүгүн жана 52 беренесинин 1 бөлүгүнүн 3-чү бөлүкчөсүн Кыргыз Республикасынын конституциясынын нугуна туура келтирүү керек. Ошондой эле, добуш берүүдөн кийин тизмедеги талапкерлердин жайгашуусунун кезектүүлүгүнүн сакталышын жана Жогорку Кеңеш менен жергиликтүү кеңештен көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин ортосунда депутаттык мандаттарды бөлүштүрүү нормаларынын аткарылышынын бирдейлигинин сакталышы зарыл. Эгер бул аракеттер ишке ашырылбаса, жогорудагы фактылар конституциянын түздөн-түз бузулушу, Жогорку Кеңеш тарабынан бийликтин узурпациясына жол берилиши, кадимки мыйзамсыздыктын накта өзү болуп тура берет. Өткүрбек Рахманов, Регион.